16 март, саламатсыздарбы? Жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр, Араван району Маңгыт айыл өкмөтү. Маңгыт айылын тургундары Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн, миграцияда жүргөн мекендештерибиздин салымы менен ушундай бир чакан спорт зал жаштарга курулуп, ашарчылык элдин жолу менен Кудай буйрса ачылышы. Мына ушундай зал. Ушундай бүгүнгүдөй өмүрлүк иш-чара уюштурулууда. Бул залыбыздын, спорт залыбыздын ушундай абалга келүүсүнө ушул биздин айылдан чыккан өзүбүздүн активисттер, демөөрчүлөр салымын кошту. Жалпы 630 миң 620 миң арасында сатталыптыр ушул демөөрчүлөр тарабынан. Айыл өкмөт тарабынан 120 миң сомдук астына күрөшүү үчүн мат алып берилди. Ошентип жалпысынан 750 миңден айланасында акча каражат сарпталды. Анда эмесе ушул кыскача маалымат, ушул биздин жөрөлгөнү жакшы иш-чараны нагыл көркүнө чыгаруу үчүн биздин мына Араван райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Сейтек Төлөтбекович келип отурат. Ошого сөздү акимибизге берсек. Assalamu alaikum, агайын туугандар, Маңгыттык биздин аксакалдарыбыз, жерлештер, ушул жерде жалпы бир жакшы самалыктар болуп атат. Эгер атай кетсек, кечээ мына областтык семинар өттү деңгээлде. Биздин алдыңкы тажрыйба бөлүшүүлөр болду. Мына Аленар айыл өкмөтүндө кечээ күнү ошол областтык деңгээлде семинар болду. Ага губернаторубуз Зиян Исламович Жамалдинов келип катышты. Ошондой эле райондордон өкүлдөр келди. Областтык ардагерлер келди. Ошону көтөрө албай жүргөн, ошону кура албай жүргөн, калыбына келтире албай жүргөн жарандарыбыз да жок эмес. Анысы кандай ушул бизге могул имаратты ушинтип бүгүн көркүнө чыгарып, ремонттоо оңдоп койгон жигиттерибизге биз ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүмдүн райондун администрациянын атынан ыраазычылык билдирем. Анан албетте ушундай болгон нерсени жайылталы Маңгыт айылына. Мына аксакалдар отурат. Мына аталарыбыз отурат төрдө. Ошол кишилер мына биргесте ушул жерге эмгек жумшаган, маңдай терин төккөн, ушул айылдын, райондун өнүгүшүнө салымдарын кошкон. Анан мына азыр аксакалдык куракка келип, ушул кишилер дагы мына өздөрүнүн асаатын айтып, кеп кеңешин айтып, элдин тыпакка чакырып, ошол бизге жол көрсөтүп, ушинтип турушун, алар да бар болсун. Анан эми улуу Нооруздун алдында ушул айтып коебуз, эң жакшы самалык болот бул жердечи. Ишканалар ачылсын, урматтуу жолдоштор. Жумушчу орундар түзүлсүн. Мына мен эң таң калам да, жашырганда эмне? Бизде районубузда кечээ мына Аленар айыл өкмөтү дотациядан чыккан. Андан 22-жылдын жыйынтыгы Юсупов айыл өкмөтү чыгып атат дотациядан. Сиздердин Маңгыттын ушул жердеги уулу Абдырайым Насырды былтыр алып барып койду мене ушул айылды дотациядан чыгарасың, ишкананы да ачасың. Эмгек жумуш орун түзгөн адамдарды, жумуш орун түзгөн адамдардын башын бириктирип, жумушчу орун түзөсүң дедиңер. Мына бүгүн Юсуп айыл өкмөтү дотациядан чыгып атат. Мына азыр эле түшкөчө жана мен айткандай таш майдалоочу, кесүүчү, строй материал чыгарчу, шагыл, кум чыгарчу ишкана менен ишкананы ачып атат. Мына өзүбүздүн малдарды инчики инвесторлор пайдаланып атат. Ошондой эле салмалыктар башка айыл өкмөттөрдө да болуп атат. Мына кийим тигүүчү сектор ачылып атат. Мына кыш чыгарчу мини заводду ачабыз мына Керметодон эмки жумада, Кудай буйрса, Нооруздан кийин. Анан эмне үчүн ал биздин Маңгыт айылында болбош керек? Ошол Маңгыт айылында дагы ушундай болгон спорттук объектилер, ишканалар ачылыш керек, урматтуу жолдоштор. Ана мына менин жанымда тойчу ажы турат, мына силер инвесторлор, уулуңар ушул жерде ишкерчилик кылып, ишкердик кылып,
мына Керметау айыл өкмөтүнө, Керметау айыл аймагынан мына тигүүчү, кестеме токуучу фабрика, мына кыргызча айтканда предельный фабрика Кыргызстанда азырынча биринчилерден, алгачкылардан болуп курулат. Ошол жерге Керметау айыл аймагындагы элдер айланан кур, биз да жардам берели деп миңдеген ашык орун, жумуш орундар түзүлөт. Бул эмне жаманбы? Ана мен айтуудам бул кишигечи. Мына акыркы айдан бери көрүнөтпү бул кишини. Да эми сиз мындай бул жерге дагы биз ишкана ачыңыз. Бул жерге дагы ишкана ачыңыз. Мына эл күбө болсун. Жумуш орун түзүңүз. Өзүңүздүн айылыңызга дагы. Ишкерликти ушул жерден баштагандан кийин ушул жерге өнүктүрүңүз. Бияка да салым кошуңуз. Керметаулуктар бүгүн сүйүнүп буларга бата берип атат. Мен ичине тамагымды алдырып алыптырмын, кечээ семинарда кыйкырып атып. Кечирип коюңуздар. Анан бүгүн ошол жерлерге керметаулуктар бата берип атат бул кишилерге. Мындайча айткандачы, биз ташынан жардам берели, кирпичтен жардам берели, цементтен жардам берели. Ана мен мына элге көчүп айткам, жарандарыбыздын бириктирип көпүрө болуп, ушундай болгон жакшы самалыктарды улантышыбыз керек. Алмаска айтып коем, ушундай болгон нерселерди мына сен экөөбүз башка айыл өкмөттөр болуп да биргеликте ушундай болгонду уланталы. Ушул жумуштарды урматтуу аксакалдар, агайын туугандар. Сиздер болуп биз биргеликте ушундай болгон жакшылыктарды гана ачып беребиз мына. Нооруздан да чоң жакшылык болуп атат. Ушул жакшылыгыбыз алгачкылардан болуп, анан акыркылардан болуп калбаш үчүн дагы уланталы. Быйыл Маңгыт айылына ишкана жана спорттук объект уюштуруп, жөн турган зданияны жасалгалап, ушундай нерсени көркө келтирип, көчөдө жаштарды чакырып, арак ичкенден, башка жумуштардан узак болгула, ушул жерге келип тренировканы кылып, денеңерди чыңдагыла деп ушул кылдыңар мээрет менен. Силерге чоң рахмат. Анан куруп келген жокмун эми. Конок катары Сіздерден уюштуруучу негизги биздин депутатыбыз мына Кылчака. Элдин кулуну Абдуллаев Бек Россия Федерациясынын элчилигинин кызматында учурда кызматкер. Ушул өзүбүздүн Бек Абдуллаев жигитибизге берсек сөздү. Саламатсыздарбы, урматтуу агалар, эжелер, энелер, карындаштар, байкелер. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Мен өзүңүздөрдүн уулуңуздар, небереңиздер Садыков Талайбектин баласымын. Учурда Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын элчилигинде кызматта. Сейтек Довлатбекович, сизге дагы терең ыраазычылык, атайын убакыт бөлүп келип ушул иш-чарабызга катышып бергениңиздерге. Андан сырткары Жогорку Кеңештин 7-чи сазыбынын депутаты Нурбаев Жалалидин Файзидиновичтин жардамчысы боламын. Өзү келе албай калды, учурга байланыштуу сиздерге ысык саламын айтты. Аябай кубанычта ушул кичинекей чакан салынган спорт залыбызга ал дагы ал киши өзүнүн салымын кошом деп сөз берди. Керектүү буюмдарды алып беребиз деп. Андай эмесе аксакалыбыздарыбыз менен Акимебиз Сейтек Довлатбекович менен ачылыш аземини баштасак уруксат берсеңиздер. Ушул жакшы ишти колго алып демөөрчүлүк кылган агаларыбызды сыйлоо үчүн акимибиз дагы ыраазычылык каттары менен келиптир. Ошондуктан ушул ыраазычылык кат ээлерин сыйлап койсок. Анда эмесе сөздү администрация мүчөсү Пиратов Учкун агабызга беребиз. Аран районунун мамлекеттик администрациясы ыраазычылык кат Аран районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө жана айылдын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон зор салым үчүн Маңгыт айылдык аймагынын тургуну Абдиев Алишер Шариповичке Аран районунун мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык билдирет. Ошондой эле ыраазычылык кат Игелбиев Данияр Пайзырахмановичке. Ошондой эле сыйлык менен Мадумаров Чыңгызбек Мамадалиевич сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Сыдыков Шумхарбек Мамытович сыйланат.
Берип коелу, берип коесуздар. Ошондой эле сыйлык менен Абдилатов Алибек Базарбаев сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Абсатаров Эрланбек Абсатарович сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Мадумаров Чыңгызбек Мамадалиевич сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Сыдыков Шумкарбек Мамытович сыйланат. Берип коелу, берип коесуздар. Ошондой эле сыйлык менен Абдилатов Алибек Базарбаев сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Абсатаров Эрланбек Абсатарович сыйланат. Аксакалдарыбызга берсек. Мына келип атышат. Келиңиздер. Жамаат баарыңыздар келгиле жаштар. Күтүрбөстөн келгиле. Басма тезсиз. Akşamda ne olsun? Gelin. Girevergile bu tiymen, gireverin. Nereye gidiyorsunuz? Маңғыт айында өткөргөн. Жерде чоңар көрөсүң. Ошол кезден жана сиз айткандай улам ушул жерден, ушул залдан дагы чемпиондор көбөйөт. Аксакалдарыбыздын дуасы менен. Сейтек Төлөтбек бул башталышы, Куда каласа. Мантал, sizlerge rahmat sizlerge. Bunlardan ошол жерде Москвада эмгектеп жүргөн балдарыбыз. Эгерде булар болсун, жардам берип болсо айттым. Биз булар менен тыгыз иштешет отобуз. Бул вакыттар келген бала, мына сүйлөшкөнбүз отуруп отурганда. Зекеттештерге расчет билдирип коебуз. Расчет билдирип коебуз зекеттештерге. Сөз түрдөрү кызматташабыз. Бул башталышы болуп мына, Bizlere bu yakta çok ayın bilen alışta жүрген mekende sözüste alışta emgeklep жүрген bunda köprü olur. Araba mollar asıl bilir olsa. Bu yerdeki jigitlerge de